Салам YouTube, бұл KG Smart. 3-4 күннен бері бұл каналдан IT жаңалықтар туралы видео кірбей қалды. Менің ойымша сіздер зерігіп қалдыңыздар оқшойды. Мен болса 24 сағат ішінде ары бері қылып интернеттен сіздерге ақырқы техно жаңалықтарды топтап шықтым. Мен сіздерге айтышым мүмкін достар, бұл жерде жөн ғана IT жаңалықтар айтылып қалбастан өзіңіздің ой пікіріңізді қоша айтылады. Ошону сіздер эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Негизи биздин канал ошон үчүн ачылган. Кайсыл бир учурда мен сіздерге видео киргизгенде сіздер комментарийне жазып баштайсыздар. Арген мен 1-чи, мен 3-чү, мен 4-чү, мен 5-чи. Дал ушундай активдүү болгон көрөрмандарымды мен азыр сүйүнткүм келип турат. Достор, ушул видео кирген убакыттан 1 сааттын ичинде жазылган бардык комментарийлерге жооп беремин. Андыктан сурооңузду жазыңыз, жоопту алыңыз. Биз болсо IT жаңалыкты баштадык. Быйылкы жылды сиздер менен биргеликте ийилчек смартфондордун чыгарылып баштаган жылы деп атай турган болсок, алгачылардан болуп кайсыл бренд биринчи ийилчек смартфондорду чыгарды же негизи болсо ушул учурга чейин кайсыл компаниялар ийилчек смартфон чыгарганга жетишти деп эсептей турган болсок, биринчиге албетте Samsung, Huawei, кийин Xiaomi'нин анонсу жана бир катар компаниялардын анонсу гана көрүнөт. Бирок мен сиздерге айта аламын. Дагы бир компания бар, ошол компаниянын официалдуу смартфону чыккан. Ийилчек. Бул кайсыл компания? Сиздерге 5 секунд убакыт беремин. Табып комментарийге жаза турган болсоңуздар, мен сөзсүз класс басамын. Жүрөкчө достор. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Кыскасы бул компания Microsoft. Ооба достор, дал ошол компания өзүнүн операционный системалар менен дүйнөгө белгилүү болгон. Булардын жаңы смартфонунун аты Surface Duo. Негизи дал ушундай болсо керек. Англис тилинен өтө жакшы эмесмин, кечиресиздер. Кааласаңыздар комментарийге оңдоп жазсаңыздар болот. Арген мындай айтылбайт, мындай айтылат деп. Бир учурлары сиздерге видео даярдаганымда Black Charge деп айта алганмын. Ошондой айтканда Арген Black Charge эмес, Black Charge деп. Бардан дагы Microsoft компаниясы тарабынан иштелип чыгарылган жаңы смартфондун ийилгени менен кызык болбостон, адамдар башка жагына кызыгып жаткан учуру интернетте талкуу болгонуна караганда бул смартфондун системасы Android болуп коюлган. Ооба достор, таң калбаңыздар, өзүнүн операционный системалары менен дүйнөгө белгилүү болгон компания иштеп чыгарылган смартфонго башка компаниянын болгондо дагы өзүнүн конкурентинин операционный системасы коюлган. Бирок билесиздер достор, Microsoft компаниясынын эң чоң минусу бул кайсыл бир учурда смартфонго өзүнүн системасын иштеп чыкпаганы. Жок, алар иштеп чыгышкан. Бир учурлары Nokia компаниясы тарабынан иштеп чыгарылган смартфондору алардын Windows'ун көрүп калганбыз. Өтө популярдуу болгон эмес, жарашкан эмеспи, же жакшы иштеп чыгышкан эмес, ыңгайлуу болгон эмес, ошон үчүн суроо таап болгон эмес. Бүгүнкү күндө жок. Келип чыгып мен бир нерсени айтышым мүмкүн. Microsoft компаниясы азыркы учурда дагы бул өзүнүн эң чоң минусун, кемчилдигин мойнуна алгысы келбейт. Бул жаатта Android'тен минус аркада экендигин эч качан мойнуна алгысы келбей, дагы деле өзүнчө меңменсип бийик болуп жүргөн учуру. Эмнеге булар керкейип жүрөт? Буларда башка тандоо дагы негизи бар беле? Албетте жок. Бул смартфонго өздүк системаны коюу үчүн кайсылар бар эле? iOS дейсиздерби? Apple компаниясы тарабынан иштелип чыгарылган. Жок достор, Apple компаниясы ага эч качан бербесе керек эле. Же болбосо жаңы иштелип чыгып келе жаткан Huawei'дин Harmony iOS дейсиздерби? Жок достор, аны баары бир бербейт. Анан тышкары алардын өзүнүн түшүгү дагы толуп тура. Келип чыгып карай турган болсок, негизи Microsoft компаниясына тандоо дагы жок болгон. Samsung компаниясы тарабынан иштелип чыккан планшетти алган болсоңуз, ыргытып салсаңыз болот, же сатып салсаңыз дагы болот. Же болбосо келечекте планшет алам деп Samsung компаниясы тандап жаткан болсоңуз, сиз адашып жаткан болосуз. Эгерде планшет алам деген болсоңуз, дал ушул видео сиз үчүн деп дагы айта аламын. Ушул жерлери. Достор, билесиздер, мен ушул учурга чейин Android системасы коюлган бир дагы брендтеги бир жакшы сонун бардык жактан төп келген планшетти кармап иштетип көрө элекмин. Кайсыл бир учурда кармап көрөсүн, ооба, эгерде процессор ошондой эле өздүк системалар жакшы коюлган болсо, ойун ойногон болсо, жакшы ойун ойнойсуң, катыбайт, тигил бул болот. Бирок аны сүрөткө тартсаң, же сүрөт жагынан жакшы, же камера жайгашкан жер дагы өзү негизи бул планшеттерге жайгашпайт. Же болбосо смартфонго коюлган система, өздүк система Android жакшы жарашпай калабы, же жакшы иштелип чыккан эмеспи? Бир нерсе кемдей көрүнө берет. Буну мен билбеймин. Бирок мен бир нерсени билемин достор. Сиздер азыркы учурда Арген кайсыл планшет алыш керек дей турган болсо, Apple компаниясы тарабынан чыгарылган iPad'га эч нерсе жетпейт деп гана айта аламын достор. Samsung компаниясы болсочу,
Азыр алар эмне менен алек? Samsung компаниясы карап турса планшетте келечек жок экенин билди. Алар азыркы учурда өзүнүн ийилип, ачылып жабылуучу смартфонунун үстүндө иштеп жаткан учуру жана Samsung компаниясынын бизге жеткен маалыматына ишене турган болсок, кийинки жылы ийилип, ачылып жабылуучу смартфондорго суроо талап миллиондорго жетет. Ооба достор, сиздер адашпай угуп жатасыздар. Ага утурлай быйылкы жылы Samsung компаниясы өзүнүн Fold смартфону менен убара болду окшойт жана азыркы учурда сатка чыгып келип жатат. Негизи суроо талап башка өлкөлөрдө жакшы болот деп жатат. Россияда кандай болот, бизде кандай болот, албетте аны көрө жатарбыз. Бирок мен түшүнбөймүн. Samsung компаниясы өзүнө ушунчалык катуу ишенип жатабы, же болбосо чындыгында келечекте чыгуучу миллиондогон смартфондорго миллиондогон экрандарды иштеп чыгып койдубу? Сиздер менен бирге жакшылап көңүл бура турган болсок, Samsung Galaxy Fold смартфонуна эң сапаттуу, эң жогорку технологияда иштелип чыгарылган экрандар коюлган. Андай смартфон чыгарыш үчүн албетте миллиондогон экрандар керек болот. Менин оюмча Samsung компаниясы өзү миллиондогон ошондой смартфон иштеп чыкпаса дагы, миллиондогон экрандарды чыгарып башка компанияларга сатышы мүмкүн. Мисалы Xiaomi компаниясы. Акыркы жылдары алар Xiaomi компаниясы менен өтө жакшы ынак дос дагы болуп кетишти окшойт. Xiaomi компаниясы болсо бир жылдын ичинде 20га жакын модельдеги смартфон чыгарышы мүмкүн. Эгерде биз кийинки жылды сиздер менен биргеликте ийилчек смартфондордун жылы болот дей турган болсок, кантип Xiaomi компаниясы ийилчек смартфон чыгарбай коет? Албетте алар иштеп чыгарат. Мен оюнча алардын 1-2 модели албетте ийилчек смартфон болушу мүмкүн кийинки жылга. Андан тышкары бул жерде кытайлыктардын дагы бир үйүлгөн компаниясы бар. Oppo, Vivo, OnePlus, Realme. Булар кантип чыгарбай койсун? Huawei компаниясына мен кээ бир учурда эч түшүнбөй каламын достор. Билесиздерби, смартфон иштеп чыкканда көбүнчө Honor компаниясынан бир смартфон иштеп чыгышат дагы, кийин ошону көчүрүп туруп, атын башка алып туруп, Huawei компаниясынан дагы бир смартфон деп чыгарып салышат. Алдыңыздарда Huawei P Smart 2020 турат достор. Келиңиздер сиздерге кыскача маалымат берип кетейин. Экран өлчөмү 6.3 дюймдуу, рухсат берүүсү 1080 ге 2340 OLED экран, ошондой эле иштеп чыгаруучу жагы процессору Kirin 810, калгандарын сиздер өзүңүздөр окуп алсаңыздар болот. Экран өлчөмү 6.3 дюймдуу достор. Билесиздер, мен ушул акыркы видеолорунда, быйылкы жылдын акыркы видеолорунда бир сөз айтышым мүмкүн. 6.3 дюймдуу азыркы учурда стандарттуу болуп калды. 6.4, 6.5 бул бизге стандарттуу болуп калды. 2017-жылы биз сиздер менен биргеликте смартфондор тууралуу видео даярдап жатканыбызда 5 дюймду биз стандарттуу деп келгенбиз. 6.3, 6.5-тү көрсөк өтө чоң экрандуу деп айтчубуз. Бүгүнкү күндө стандарттуу деп дагы калдык. Бул смартфонда эч кандай өйдө жактан чыгуучу камерасы болбойт достор. Бул дагы кичине адамды өкүндүрүшү мүмкүн. Эмне дегенде буга чейинкиси 2019-P Smart өйдө жактан камерасы чыкчу. Бул смартфондо болсо болбойт достор. Билесиздер, мен сиздерге буга чейинки IT жаңылыктарда OnePlus компаниясы тарабынан келечекте чыгуучу 8-сериясынын 8-версиясын сиздерге көрсөткөн болчумун. Ал смартфондо дагы өйдө жактан камера чыкпайт. Бурч жагында чекит болуп кайра кайтып келген. Жана ушул жерде менде түшүнүксүз болгон. OnePlus компаниясы бул смартфонду чыгарып жатканда эмнени ойлоду? Буга чейинки OnePlus 7-де өйдө жактан чыгуучу камера болот. OnePlus 8-де кайра аркага кайтып келет. Бул эмне болуп калды? Бардыгы жакшы көргөн Huawei компаниясына дагы дал ушундай көйгөй достор. Буга чейинки 2019-P Smart'та өйдө жактан камера чыгат. 2020-да болсо кайра аркага кайтып келип, адаттагыдай эле чекит болуп ортодо калат. Эми Xiaomi компаниясы тууралуу сүйлөшөбүз. Xiaomi компаниясы быйыл бизге канча модельдеги смартфондорду иштеп чыкты? Аны санаш үчүн өзүнчө видео даярдаш керек достор. Бирок ушунча смартфон чыгарды, токтодубу деген дагы суроо пайда болот. Жок, токтогон жок. Алар ушул жылда ноябрь айынын орто ченинде бизге дагы бир флагмандуу смартфонго жакын болгон смартфонду көрсөтүшөт. Ал смартфондун эң чоң сыры бул 108 мегапикселдүү камерасы болот. Келиңиздер сиздерге смартфон тууралуу кыскача маалымат окуп кете турган болсом, иштеп чыгаруучу жагы процессору Snapdragon 730G, экран Full HD Plus AMOLED экран, андан тышкары 6.4 дюймдуу болот. Эң башкы камерасы 108 мегапиксель, жардамчылары 13 жана ошондой эле 8 мегапикселдүү болот. Батарейканын сыйымдуулугу 4000 мАч,
20 ваттуу тез зарядталуу күчү, Android 10 болот деп жатышат, NFC чип бар достор. Ооба достор, сиздер айтышыңыздар мүмкүн, Argen бул флагмандуу смартфонго жакын экен, бирок бул жерде Snapdragon'дун эң күчтүү процессору болгон 855 жокко, бул жерде болгону 730G бар. Бул смартфондо күчтүү процессор болбошу бунун камерасына байланыштуу. Камера 108 мегапикселдүү, бул учурга чейин бир дагы смартфондо болуп көрө элек. Ооба, бул экинчи Xiaomi Mi Alpha'да болгон достор. Бул болсо экинчи болуп калат. Баары бир бул дагы Xiaomi. 108 мегапикселдүү камерасы бар Xiaomi Mi Alpha деп сөз кылып калдык. Сиздерге ушул жерде кыскача айтып кетким келип турат достор. Дал ушул смартфон тарткан сүрөттөр интернетке жарыяланды деп маалыматты таркатышты. Ошол сүрөттөрдү сиздерге көрсөтөбүз. Келиңиздер достор, бири-бирибизге ишенип карап көрөлү. Колдон келишинче зумго көңүл буруңуздар. Жана ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Сиздер менен Арган Ашырбек уулу, канал Key Smart болду. Кийинки видеолорго чейин аман туруңуздар.